деп туруп эреже эмес четим эле мыйзамды дагы бузуп жиберген учурлар болот. Барат Алексей Филатовдун жанында ушой турганын билесиң да. Ким жол бербей атат сага? Азыркы бийлик жол бербей атабы, же эмне? Же оппозициясыбы, же Обамабы, же масондорбу? Депутаттар болобу, президент болобу жана башка бул менин менеджерлерим жеңгенде көзүң сокур болуп калат. А мен өлгөндөн кийин менин жумушум сатылган, мага эмне кереги бар? Азыр сатылсын. Азыр сатылсын. Чыгармачыл адамдар дайыма кедей болот дейт го. Тик артисттер бекер иштеш керек, анан кийин эл үчүн депчи. Алар эмне адам эмеспи? Алардын балдары жокпу? Ушуну биринчи жолу айтып атам, мына бир сага чыккан. Семес жүрүшүп атып, көз жашымды дагы болмок окшойт. Шанжыракты айтты, сахнага чыгып алыпчы. Өйдө түбөн барын айтып. Сахнада туруп селфи жазып атат. Сахнанын өзүнүн маданият. Бул кол бак микрофон кармаган деле билбесең. Ыйык микрофонду. ВИЧке караганда кадимки грипп, ОРВИ менен ооруган адамдар көбүрөөк кайтышып калат. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди тыңчыкма жаштар менен тааныштырууну улантам. Кыргызстандын мыктылары. Бүгүн болсо мен мейманым алып баруучу жана Юнайтедтин элчиси Атай. Туура айттымбы? Ыктыярдуу элчиси. Ыктыярдуу элчиси Эркин Рыскылбек. Саламатсызбы, Эркин? Саламатсызбы, Назира. Чоң рахмат. Тыңчыкма дегениңиз жакшы экен. Сиз деп эле сен десең болот. Сиз деп турайынбы, себеби мага бир жанардан кийин, интервьюдан кийин сунуш келгенде, экөөңүздөр канчалык дос болсоңуздар дагы көрүүчүлөр сыйлап, анан эфирдин этикетин сыйлап, сиз деп сүйлөшүңүзчү деп, ошондон кийин сиз деп калган баарын. Анан азыр экөөбүз сиз биз дей берелиби? Кааласаңыз сен көтөрүп, бир уруксаат алып, Уруксаат бердим, Эркин, айтсаң, эрежеге дайыма эле сыясыңбы ушундай? Аракет кылам, себеби эрежеге мындай баш ийип жашабасаң, жашооң да башаламан болуп кетет да. Бирок кээде болот. Деп туруп эреже эмес четим эле мыйзамды дагы бузуп жиберген учурлар болот да, бирок айтпайм ал жөнүндө. Жол эрежесин көп бузасың. Жашоо бир келет да. Жок, жол эреже жөнүндө эмес, маселе. Жашоонун эрежеси. Жашоонун эрежеси, ахлактын эрежеси, адептин эрежеси дагы кээде бузулат, бирок чеги менен. Себеби Назира, жашоо бир жол келет. Өмүр бир эле жол келет, анан ошонун баарын тең ой эл эмне дейт, анан журт эмне дейт, анан кошунанын баласы, анан элдин баласы деп жашап өтүш. Менин эки өмүрүм жок да, бир эле өмүрүм бар. Эл эмне дейт дебейсиңби сен? Дейм, бирок дайыма эмес. Дайыма эмес, Сон Эркинди мен кичинекей экөөбүз канча көп жыл болду го таанышканыбыз. 13 жыл болду. Сен мени кайсы берүүгө чакырдың эле? Берүүнү айта албайм, бирок мен сени деген хит парадта Алексей Филатовдун жанында ушой турганын билесиң да. Ошондон бери. Ошондон бери эле таанышпыз. Анан мен ушу КТРКга келип иштеп калганда, сен дагы ошондо иштеш элең. Дайыма мындай дебаттарда активдүү болуп, ушундай элең да, анан мен ойлочумун. Экөөбүз КВНден таанышканбыз. КВНден таанышканбыз. Сен Ататүрктө ойночу эмес белең, кадимки эле Асхат Табалдиев менен. КВНде андан сырткары ушул эң көп менимче дебаттарда активдүү катыштың дейм да. Анан ойлогомда дароо эле мындай саясатка баш багып кирип кетет болуш керек десем, азыркыга чейин кире элексиң. Саясат дегенибиз баягы шайлоо партияларбы? Себеби? Себеби мен чакыргым башка да ичимдегичи. Чакыргың эмне дейт? Журналистика, сахна, эфир, микрофон, саясат деген такыр башка нерсе да. Бирок сени абдан акылдуу жигит катары билем. Анан көп нерсеге мээси жетет жана колунан келмек деп ойлойм. Назира, саясатта деле өтө акылдуу, мээси жетип аткан жигиттер көп, бирок акылдуу менен элди башкара билүү, менеджер болуу, чечкиндүү болуу деген такыр эки башка нерсе да. Ошол нерселерди. Сенде жокпу андай менеджерлик, чечкиндүүлүк? Мен менеджер болуп иштеп да көргөн эмесмин өмүрүмдө. Жашоодо делечи? Башкарып да көргөн эмесмин. Билбейм, мен саясат жөнүндө, Назира,
жоопкерчилик ала албайм. Жоопкерчилик ала албайм. Себеби деген мына 120 деп турат, азыр канча 90 болду билбейм. Мисалы үчүн депутаттык орундары 120 орун. Эгерде ушул Кыргызстандын баардыгы жалпы жапырак андай деле эмес дечи, бирок баары тең жүрүш эркин сен болчу депутат деп суранып барып отургузган күндө делечи. Ушу бир тумар кылып берилген 120 орун да болчу. Бул деген элди башкаруу деген бийик бир вазыйфа да. Анан аткара албай калсам элдин каргышына калам да. Мен корком элдин каргыштанчы. Журттун каргышынан корком, жоопкерчиликтен. Анан азыркылардай болуп, бир да жакшы сөз укпай жашооңду өткөндөн көрөп, мындай кичинекей иш-чара алып барсаң да ошого элдер ыраазы болуп турган жакшы эмеспи? Батасын берип. Батасын берип. Бул биринчиден. Экинчиден, мен мына экинчи жолу айтып атам бул нерсени. Биринчиден былтыр шайлоонун алдында айттым элем, азыр экинчи жолу сага айтып берип атам. Депутат болобу же министр болобу бул кишилердин ачыктан ачык айтканда айлык маянасы өтө жогору эмес. 30 миң, 50 миң, 60 миң. Балким азыр көрүп аткан бирөөлөр айтат, көп кетиптир демеле 60 миң акча болбой калыптыр депчи. Бирок учурда мен 60 миңден, 100 миңден көбүрөөк табуу мүмкүнчүлүгүм бар. Анан мен экөөнү тандашым керек да, же 30 миң табамбы, же мисалы үчүн андан көбүрөөк табамбы деп. Көбүрөөк тапкан жагына барышым керек. Эгер бул тарапта отуруп 30 миңден көбүрөөк табам десем, эмне кылышым керек? Анда колду биринчи мындай салам, анан колду мындай салам, анан колду мындай салам. Эмнеге салам? Элдин рызкысына салам. Сиздин апаңыздын пенсиясы менин байкемдин жөлөк пулу жана башка деген. Элдин оңдолбой калган акчасы, анын эмне кереги бар? Элден урдап, бирөөнүн рызкысын урдап. Андан көрө чын иштеп, адал тапкан оокатың өзүңө буйруктуу болот да. Бизчи бир четинен карасаң ушинтип, жогой ана мындай деп жоопкерчиликти дайыма ушинтип одарып, балким ошон үчүн Кыргызстан өнүкпөй аткандыр дейм да. Маселен, сага окшогон күчтүү, акылдуу жаштар абдан көп, бирок жогой саясаттын нерер деп эле кетип калат да. Жогой дегенде биз баягы талааны таштап койгондо башка чөөлөр, башка бөөлөр, айтор башкалар ээрчип кетип атпайбы? Анан кайра эле наалып атабыз, отуруп алыпчы, эмнеге Кыргызстан оңолбой атат деп. Балким колгабыш кылганга. Колгабыш кылып атабыз, Назира. Себеби деген ар бирөө өзүнүн талаасында иштеш керек да. Мугалим сабагын жакшы берип, мындай дарыгер жакшы дарылап, баары мыйзам чегинде болуп, келген бейтаптан мындай кичине акча талап кылбай, баары жазылгандай жазып, журналисттер жакшы иштеп, ар бирөө өз оокатын кылып кете берсе, анда өлкө деле оңолот. Бизде болсо бала бакчага келген баладан баштап, пенсионный фонддун алдында турган абышкага чейин баардык коррупцияга малынып кеткен да. Биринчи өзүбүздү оңдоп алышыбыз керек да. Үстү жактан бирөө келип, бир укмуш бир миссия келип бизди оңдойт деген бул жаңылыш түшүнүк да. Мол жер оңолуш керек да. Ички дүйнөбүз. Ар ким өз дүйнөсүн өз дүйнөсүн оңолушубуз керек. Мен мисалы үчүн азыр ушул жерге машинам унаамды токтотордун алдында бир кызыктуу учурга ээ болдум да. Күбө болдум. Элдер жөндөр машиналар монтип жолго токтоп алган. Сен ушул машинеңди туура жерге коюшка, же болбосо үйдөн чыккан тиги мусоркаңды мусоркага жеткирип алышка ким жол бербей атат сага? Азыркы бийлик жол бербей атабы, же эмне? Же оппозициясыбы, же Обамабы, же масондорбу? Мындай элементардуу нерселерди жазап мамлекетке салымын кошуп башсаң анан оңолобуз да. Сен ар бир адам биягыбызды оңдош керек дедиң го. Баштадыңбы өзүңдөн мындай өзгөрүлдүңбү? Эркин кандай болуп өзгөрүлдүң? Албетте өзгөрдүм. Эгер саясий процесстер жөнүндө айта турган болсок, мен азыркы шайлап аткан депутаттар болобу, президент болобу жана башка, бул менин менеджерлерим. Мен буларды шайлашым керек, мен буларга жумуш бергеним, мен добуш бергеним. Бул биринчиден. Экинчиден, жарандык активдүүлүк. Өзүмдүн позициямды социалдык тармактардан көпчүлүктүн оюна туура келеби, туура келбейби, позициялык болобу, оппозициялык өңүттө болобу, бирок айтуу менин милдетим болду да. Себеби мен 100 киши окуйбу, 1000 киши окуйбу, 100 000 киши окуйбу, миллион киши окуйбу, бирок ошолорго өзүмдүн позициямды жеткирип турушум керек. Анан үчүнчүсү, мен көмүскө бизнес жазуудон баш тарттым. Мени текшербейби, мен жашырып эч кимден айтпайм, мен деген тойлорду алып барам, мен жакшылыктарды алып барам. Анан нерсени илгери мындай эле алып бара берчүмүн да. Азыр болсо жарым жыл сайын
барып патент алам кадимкидей, салыгымды төлөйм. Мен текшербеген күндө элечи, менден башталыш керек. Жакшы сөз бар, мамлекет сага эмне кылды деп сураба, сен мамлекетке эмне кылдың деп сура депчи. Ушундан башташыбыз керек. А жан дүйнөдө иреттүүлүк пайда болдубу? Пайда болду. Себеби бул гармонияда, бул мамлекет менен мындай диалогуңда. А өзүңдүнчү, жеке өзүң менен өзүңдү? Жеке өзүң менен өзүң жок, пайда боло элек, и пайда болушун дагы каалабайм. Неге? Себеби бул жакшы мотивация да. Ичиң онда уйгу туйгу болуп турганы өзгөрүүгө, жаңы нерселерди ачууга, жаңы багыттарга кайрылууга болгон мотивация. Өзүң менен өзүң дисгармония болгон нерсеби? Жок, дисгармония эмес, бул ичиңдеги кандайдыр бир толгоолор. Ичиңдеги толгоолор. А өзүң менен өзүң гармония болдуң деген нерсе, өзүң жакшы көрдүң, өзүң менен өзүң отуруп алдың деген нерсе. Бүгүнкү турган турпатыма ыраазымын деген сөз да. Ыраазымын, болду башка эч кереги жок. Бутума чугаштырып, кана жатып берейинчи кез токут деген. Анта албайм. Иштеп турушум керек да. Өзгөрүп турушум керек. Кээде бир долбоорду баштап атканда билем. Алдын ала билем, жакшы болбой каларынчы. Бирок кылып көрөйүнчү дейм. Утулуп көрөйүнчү деп. Утулгандын деле даамы жакшыбы? Утулгандын даамы сонун. Утулгандын даамы сонун. Утулгандын сабагы сонун. Тажрыйбасы. Жеңгенде көзүң сокур болуп калат. Жеңгенде ошол жеңиштин жана на лаврах победа деген сөз бар го. Жеңиштин тиги сыныктардын үстүндө көп нерсени байкабай каласың да. Жеңилгендин тажрыйбасы сонун. Көп эле жеңилесиңби? Укмуш көп. Бир сен экөөбүз чогуу болдук окшойт, бир жолугушууда Бабыр Төлбаевдин айткан сөзү бар. Кыргызстанда менчелик ката кетирип, Кыргызстанда менчелик жеңилген киши аз болуш керек депчи. Эми анчалык деңгээлде болбосом дагы, бирок абдан көп, каталарым дагы көп, мындай туура эмес жасаган иштерим дагы көп. А бирок антпесең жол жүрбөйт да. Бирок кээ бир адам өзүн өзү жеп, мүдүрүлгөнүнө кейип кепчип, ушинте берет го, кайра эле артына баш багыпчы, алдыны көздөй баспай. Анда ал мындай күчтүү адам эмес да. Күчтүү адамдар туруп кетет дейсиң, тизесин күйүп туруп. Күчтүү менен күчсүздүн айырмасы ошондо эле. Жыгылган, кайра баягы суусаган билет суу аркын болупчу. Көрсө жеңиш момда келет турбайбы деп кайра туруп, кыйналсаң дагы, ички дүйнөң өрттөнүп турса дагы тим элечи. Эртең менен көзүңдү ачкандачы кээде ушундай болчу да, сенде да болгон, баарыбызда болгон. Көзүңдү ачып туруп, ушун кайра келдиби? Бүгүн кайра жанагы маселелерди чеч, барбы ушулар депчи. Ыйлағың келет да. Бирок турасың, барып жасайсың. Жан дүйнөң назикпи сенки? Өтө. Чыгармачыл адам барыңкы да. Назик эмес дегендерге да ишенбейм. Мындай кээде байкалат да, мындай сыртыңан кирпи болуп алганыңчы. Мындай кээде ойлойм да, балким сенин көңүлүңдү көбүрөөк ортуп коюшканбы депчи, мындай өзүңдү коргогонго аракет кылып кыла бересиң да. Ушул жатта анан ойлоп калам да, көбүрөөк көңүлүңдү балким ортуп койгондур депчи. Жок, мен баягы коргогон дегеним себеби көп нерсени ачыкка чыгаргым келбейт, насирачын айтсамчы. Мен башка кесиптештерим эми албетте өзүнүн чечими дечи, бирок чеке турмуш, жашоо, айлык маяна, каражат, жана башка деген нерселердин баары теңчи. Мындай көмөскө деле кала берсин депчи. Эгер бирөө мени жактырса, жактырбаса дагы, жеке жашоом үчүн эмес, канчада жатып канча турганым үчүн эмес, ким менен жашап жүргөнүм үчүн эмес, эмне кылганым үчүн бааласа же баалабаса деп ойлойм. Ишиңден бааласа. Дайыма эле маска кийесиңби? Же маскасыз жүрөсүңбү? Кандай болсоң ошондойсуңбу? Кийбейм десем ишенбейсиң. Кием десем таң каласың. Бирок маскадагы адамдын индивидуалдуулугунун бир түрү да. Бул маска эмес, бул жөн эле бир адамдын ичинде бир нече кишилер жашайт да. Удивительная история Билли Миллигана дегенди окудуң беле китепти? Ошо бир китеп бар.
уже бир адамдын ичинде 38-39 киши жашайт да. Өзү билбейт ал адамдар кантип ойгонуп кеткенинчи. Бир караса акылдуу студент, бир караса тиги зөкүр да. Өзү билбейт кантип кеткенин, биздер деле билбей калабыз кээдечи. Кээде өттү, демеле ушундай бир кыргыз деп бир патриот ойгонуп кетет, өзүм сезбей калам. Ал кээде карасам бир демеле либерал демократ жашап калат өзүмдөчү. Аны маска деп атай албайм мен, ал мен ичимдеги бир нече каармандарым. Сон, кайсы каармандарың көбүрөөк чыгат? Ичиңден көбүрөөк дайыма активдүүлүк кылган каарманың? Тынчтыкты жакшы көргөн, айылга барып, короон отоп, чакалап гүлдөрдү сугарып, анан кечинде келип апасынын жанына отуруп алып, апасы жасаган варениктерден кошо жеп, бир айылдагы акыркы жаңылыктар менен сүйлөшүп отурган каарман жагат, ошол каарманым. Жакшы да бирок ушул. Эчкимге зыяны жокпу? Эчкимге зыяны жок, бир бурчта отуруп анан чөнтөгүндө тыйындардын баарын карындаштарына, инелерине берип, мен телефонуңду жаңыртып алчы, мен ошо каарманым жагат өзүмө. Ошо эркин эмне топтоду чыгармачылыкта? Жакшы эле акча топтой алдыңбы, үй алдыңбы, унаа алдыңбы? Топтодум, бирок айтпайм. Себеби көз тип келет андан эмес. Бул элге кызыгы жок болуш керек да. Эмнеси болсо ошонусу. Жок, чыгармачыл адамдар дайыма кедей болот дейт го. Жок. Эмгек кылгандар табат бекен? Ушул жакшы теория. Тагыраак айтканда жаңылыш теория да. Чыгармачыл адам, чыгармачыл жан дүйнө. Чыгармачылык бул деген коммерция. Чыгармачылык бул деген бизнес. Эгер сен өзүңдүн чыгармачылыгыңды сата албасаң, эгерде өзүңдүн талантыңды 21-кылымда сата албасаң, тиги Ван Гогту билесиз да, кулагын кескенге чейин кедей адам да, кедей болуп өлгөн да. Ван Гог өлгөндөн кийин анан тиги сүрөттөрү миллиондоп долларлап сатылган да. Мен өлгөндөн кийин менин жумушум сатылган, мага эмне кереги бар? Азыр сатылсын. Азыр сатылсын. И мен чыгармачылыгымды саткандан эч уялбайм. Себеби бул менин өнөрүм, бул менин товарым, бул менин өндүргөн кызматым. Бул бизнес. Эгерде бир чыгармачыл адам келип магачы, жок, мен деген ушу сатпайм, мен деген мындай эле, анан кийин чыгармачылык үчүн, анан маданият үчүн десе, мен балким ал адам тууралуу оюм дагы башкача болот да. Бирок качан чыгармачыл адам өзүн өзү баалап, чыгармабызды баалаганда, жазган автор өзүнүн китебин өзү баалап, бул китептин баасы 250 сом эмес, бул китепке менин канча көзүнүн майы кеткен, канчалык менин идеям кеткен деп баалаганда 200 сом, 250 сом эмес, 2,5 миң сом болсо да калат. Шайлоо агайдын бир да китеби калбай калып атат го. Ооба, 1000 сомдон сатылды. 1000 сомдон канчадан болсо алып атабыз го, Кудайга шүгүр. Алабыз да, алабыз. Мына кечээ Эмил Байкенин китеби чыгыптыр, 40 слайдов деген Үмүталиевдин. Издеп барып алгым келип атат. Эмнеге албашыбыз керек? Бул чыгармачылыкты биз баалашыбыз керек. Ушу көнүп алганбыз да биз. Тиги артисттер бекер иштеш керек, анан кийин эл үчүн деп. Алар эмне адам эмеспи? Алардын балдары жокпу? Себеби өмүр бою партияга, өкмөткө деп өмүрүн арнаган биздин улуу корифейлерибиз кийин кандай өмүр сүрүштү? Кийин кандай карлыкта жашашты? Ошо туура эмес нерсе да. Бул эми Кудайдан келген талант да. Эмнеге бүгүнкү күнгө чейин Бакен Кыдыкеевага мисалы үчүн бир дагы эстелик тургуза элек? Себеби ал киши убагында жалаң өкмөт үчүн, театр үчүн, маданият үчүн деп гана иштеп берген. Үйдүн жалгыз уулу болгон кандай? Жалгыз уулу эмесмин. Дагы бир тууганың бар э? Дагы. Биз 5 бир тууганбыз, Назира. 5 бир туугансыңбы? 5 бир тууганбыз, 3 кыз, 2 эркекпиз. Улуу эжем бар, ал 72-жылкы турмушка чыккан, 3 баласы бар. Көрсөтөйм сүрөтүн. Бул 5 өңөрүсүңөр? Жок, бул улуу эжем, улуу жестем 3 баласы менен. Сонун. Анан агам бар. Эжем экөөбүз бир күндө төрөлгөнбүз. Эмнегедир апаң менен дайыма өзүң эле түшөсүң го, анан апаңды көп көрсөтүп калсаң, мен жалгыз эрке уулу окшойт деп ойлоп турмун. Сон. Анан улуу агам бар, 10 жыл айырмабыз. Эгиз эжем бар. Ооба, эгиз эжем бар, алардын айырмасы 3 жыл, алардын да бала бакыралуу. Анан мен. Анан иниң жанагы айткан. Ооба. Ал эми биз эмебиз да. Опекунбуз. Сонун. Жоопкерчилик чоң болдубу опекун болгонго? 10 жыл айткан эмесмин, бул жашоомдогу мындай чоң сыноолордун бири. Мен 23 жашымда тайкем, тайжым
Эң жакшы көргөн тайкем, атам эрте өлүп калган, анан биз тайкебизбиз дедим да ата катары. Ал киши дагы автокырсыктан кайтыш болуп, бир күндө 3 бала, тайкемдин 3 баласы, 9-класстагы баласы, 6-класстагы баласы, анан 2-класстагы кызы бир күндө жетим болуп калышкан да. Бирок ал аварияда мен жана бир тууган агам деп атпайбынбы? Ал киши дагы бар болчу. Анан комада жатып калды. Ал 33 жашта. Мына мен азыр 33-төмүн, ал байкем ошо 33 жашында. Комага жатып, могул кадимки улуттук нейрохирургияда. Анан мындай жоопкерчиликти сезгенге убактым да болгон жок. Башка назира тандоом жок эле да. Болду, ушул балдарды көтөрүш керек. Булар студент болот, буларды окутуш керек деп. Ошентип эле жанымда жүрүп эле анан өзүм менен мен болуп калышты. Кудайга чексиз шүгүр. Себеби жетим деп айткым келбейт, ата-энеси балдар. Бирок буларды биринчи колдогон Алла Таалам өзү экен да. Мен ушу балдарга керек деп, мисалы үчүн балдарга компьютер керек, же болбосо балдарга кийим керек деп ойлоп калган учурда эле Алла Таалам мага бир жумушту берет, киреше берет да. Анан мен ал балдарга канчалык тиги жардам берип, айылда үйүн салышып, ушундай кылсамчы, кайра үстүнөн келе берет да. Кудайга шүгүр. Эми жашырып эмне мындай учур болду да, балдар кичинекей болгондо студент, бирөөнө тартсак бирөөнө жетпейт. А мен айттым, келгиле мен деген эме кылайын, бир КамАЗ көмүр, 30-35 тонна алайын Карыска. Анан силер мешоктоп салып туруп, алар айылда жолдун жээгинде жашайт да, Чоңарык деген айылгачы. Московский районунда. Жолдун жээгинен көмүр сатпайсыңарбы мешоктоп. Мен мына 3 сомдон алдым тоннасын, эми оптамаса 4 сом 50 тиындан чыкса. Анан мен кайра тиги Карыстан кутулайын, а 1 сом 50 тиындан өзүмө арттырып калгыла депчи. Анан өкөөлөп багыштыр, өкөөлөйм, ошо 30 тоннанын баарын тең эмелеп салышат мешоктопчу назира. Анан сатат кадимкидей веске салып, баары келип, бирок айылдагылар баары билет да. Ушул ата-энеси жок балдар деп айылдагылар 5 сомдон алабыз, 6 сомдон алабыз дерди. 4 сом 50 тиындан сатып атсачы. Келипчи. Кандай айыл немелер да. Ошентип багыштар 1 сомдон болгон деп чогултушупчу. Ошентип аракет кылып атканыбызды жараткан көрүп ме деп туруп, андан дагы көп киреше берип салып, ушундай да. Сон. Илам келет, келичи. Анан бирөө Кудайга шүгүр азыр чоңоюшту, Өкөтан университетти бүттү. Кичүү кызы азыр университетте 3-курста. Бирөө университетти бүтүп Москвада иштеп жүрөт. Бирөө Германияда. Анан Рыспакем папасы да 7-июнь кайтыш болгон күнү. Анан бирөө Германияда, бирөө Москвада 10 жыл болду кайтыш болгону, жана атасынын кайтыш болгону 10 жыл болду деп Өкөтөн акча салып жүрөптүр. Куран окутуп койгула деп. Сон. Отуруп алып ыйлаганымдай болсо ошондойчу. Анан ошо 10 жыл өткөндөн кийин назира канчалык оор болгонун, ошондо 10 жыл өткөндөн кийин канчалык кыйын болгонун анан ошондо сездим да. Көрсө кыйналган турбаймынбы депчи. Той алып барасың да. Той алып барганда администраторго келип айтасың. Сураныч бир 2-3 порция тамак болсо салып берчи деп. Контейнерге. Үйдө балдар бар деп. Эркек башчы мен уялчымын. Бирок айла жок, ушу балдарды ушулар ачык болбосунчу деп. Баягы сөзсүз эле бала өзүңдүн каныңан жаралыш керек эмес экен да, мындай сырттан багып алганда дагы адамдын аталыгы, энелиги ойгонот экен да. Ойгондубу? Эми аталык, энелик деп айта албайм, бирок мындай бир туугандык, анан кийин Кудай Тааламдын алдындагы, анан тайкем менен тажеңимдин арбагынын алдындагы жоопкерчилик койгонду да. Ушу балдар деп. Анан чынын айтам, биринчи алган квартирам бар болчу. Биринчи 2 комнат алган квартирам бар Кызыл Аскерде. Анан ушу 25-26 жашымда алгам. Анан сатканга деле кээде ушунчалык кыйналып, кредитим бияктан кыйнап сатып салсам деле мүмкүн болмок да, бирок өзүмө үй салып эметкенден кийин ошол 2 комнат квартиранын биринчи коюмдагы максат ошол эле. Анан кийин балдарды айтып чогулуп алып, атаңар болсо эле алып бермек. Менин ушу бир туугандык милдетим ушу болсун. Кел осмон, мен ушу квартираны сага жазып берейин. Кийин этип аласыңар деп. Ушуну биринчи жолу айтып берип атам, мына бир сага ачып. Эркин, рахмат ишенгениң үчүн. Анан апаңды айтып берчи. Аябай сонун эркелешесиңер, аябай окшош экенсиңер анан, Апам бир Кудайдын момун кишиси да. Жош. Жош. Ошентип эле анан кийин
эми айылда кадимки эле айылдагы айым. Мектепте иштеген. Мугалимби? Бирде жетсе, бирде жетпей, секретарь. Мектепте кадимки секретарь. Секретарьдын айлыгы 1,5 миң сом. Анан мен жазганым бар, түн ичинде апам бир пирожки бышырар эле, түн бойчу барып мектепке сатат. Өзү секретарь, анан биягына пакеттин коюп коет, анан окуучулар келип, "Роз же, пирожки" десе 2 сомдон 1 сом эми ошо кести. Сатып акчасын чогултуп бизди окутту да, себеби атам 2004-жылда кайтыш болуп калган. Мындан 17 жыл мурун. Анан баарыбыз чоңоюп калган студенттер болчубуз, ошону окутуш керек болду да. Эч апамдын, мамамдын, апа дебейм мен, мама дейм, орусчараакпыз. Мамамдын Назира жаңы пальтону кой, жаңы бут кийим, жаңы көйнөк алган эсимде жок. Бир тески кийер эле. Жок себеби, жок. Эми ошондой кыйын заман болгон. Анан ушу иштеп баштаганда мен мынтип айтчумун да, "Мама, тебе, наверное, серьги подошли бы" депчи. Сага сөйкө жарашмак болуш керек деп. Бирок сөйкөсү жок да. Бак болгон сөйкөсүн баарын ломбардка тапшырып, бизди балам депчи. Анан иштеп, КТРКда иштеп, биринчи айлык алган. Биринчи эмес, эми калп айтпайм, эми бир аз акча топтогондо мамамды Ош базарда Берекет Грант деген бар го ичинде. Ошол жерге барып туруп, билбейм, мама эчтеке билбейм, жүрүм аны тандачы деп анан бир алтын, эми азыр ойлосом кыргыздын алтыны экен. Мындай жашыл эмелери бар, таштары бар да. Ошол көзүм аябай сонун көрүп, анан шакеги менен ошонусун алып бергем да. Анан ошону алып Берекет Грантта. Анан мамам тагынып, мамам толкунданып атат да. Анан тагынып, мен акчасын төлөп, эметип, анан мындай кички күскүлөр болот го. Антип мамам ушу күскүнү карап атат, мен артынан карап атам, мамам карасам күскү сөйкө көзүнөн болсо жаш агып атат. Жаным ойлам келген. Чын. Анан эметип, ошол жерден кучактап, балдарым чоңойгон уштурбайбы депчи. Анан мен мамама айттым, "Мама, мен колумдан келишинче, мен сени алтындагы, бриллианттагы мен алып берем. Сен ушунчалык бешөөбүздү багам" деп, бүт жанын тоо келтикке салган да. Эми Кудайга шүгүр, мен Кудайга чексиз шүгүр. Анан кийин колуман келгендечи. Мамам эл кийбесе ким кийет? Норканы сен кийбегенде ким кийет? Бас. Мону кийесиң, мону кийесиң. Деп кыйнап алып берем азырчы. Кыйнап алып берем азыр, ишенесиңби? Кийесиң депчи. Анан мен балким кымбат машина минбейм. Азыр мынау жердин подвалына түшүп көрсөк, мен минген машинени балким азыр студенттер минбестир. Жөнөкөй эле машина да. Бирок менин бир алтын эрежем бар. Мен жылына, мына пандемия эле болуп калды. Болбосочу мен жылына өзүмө сөз бергем, эркек болгонуң ушу болсун, мамамды жылына бир чет мамлекетке алып барып турасың депчи. Мамам десе, "Мам, эчтеке болбойт, сен азыр деген уча аласың, кыйнал эметесиң. Баары бир басканга мүмкүнчүлүгүң бар, бас" деп туруп. Мамам, анан тайэжем бар, анан жана улуу эжемди утпайм, ошолордун баарын кошуп алып эле кыдыртып жүрө берем. Египет болобу, Түркия, Вьетнам бирдекелердин баарын бас көр депчи. Себеби мен түшүнүп атам, Назира, мен түшүнүп атам, мен апам 10 жыл болобу, 15 жыл болобу, активдүүлүгү мокойт. Эми 80 жашта кемпир улам тиги уча албай калат. Мына быйыл Кудайга шүгүр 70-ке чыкты. Азыр мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, мен эртеңки күнү мен өкүнгүм келбейт да. Кап ушуну кылып койсом болмок экен, кап ушуну бошотуп койсом болмок экен деп. Өлүп кетсин, акча табылат. Табылат акча. Эмоция табылбайт. Сон апаны ардакташтын сонун үлгүсүн көрсөтүп бердиң. Муну дайым эле ар бир эле бала сезе бербейт. Сезген адам деп ойлойм да. Сезсекен деп ойлойм. Мен көрөм, мен кесиптештерим баары тең эле акчаны деле Кудайга шүгүр табышат. Ал кымбат деле эме эмес, бирок кылсын деп айтам да. Мен кээде бир нерсеге эметем, өкүнөм, Назира. Бир кичинекей джип минип алып кетип бараткан абышка тебете кийип алыпчы. А жанында отурган байбичесин көрүпчү. Могу ички сезимдерим бүтүм эле уюктуу болуп кетет да, депчи. Папам тирүү болгондо, папама да мен ушундай бир машина алып берип коймокмун, ушундай тебете кийип алып, мамам жанына отуруп алып жүрмөк депчи. Ушуну эле ойлой берем. Атаң кандай киши экен? Атам, мына мен кандай болсом, атам кудум ушундай. Шустрый го. Шустрый, шайыр. Тиги компаниянын ортосунда жүрөт. Мамам айтчы, ой, бул Толик деп койчу, Ташынкулатычы. Бул Толик жаңы жылга тиги 2 мүнөт калган үйгө кирип келбесе, анда башкача болот депчи. Ошо көчөнүн баарын куттуктап, Дед Мороз болуп ушундай. Азыр отуруштардан бир жерден папамды тааныгандар, билгендер, минкуштуктар көрүп калса, келип эле
Толиктин өзү болуп турсун, Толиктин өзү болсун дей берет. İçine suyunu verip tapım okşuş bak kolay. Mama okşuş bosum joş, mamun kişi olmak bundan da çıkıyor. Ана тоқыштап жеш biraz қиын болған раслятаң тартысырады. Сон сени дагы жакшы ырчы катары билем. Үнүң сону. Ырчы мен сен мырдайбыз да. Ал жака башпагам деп ойлогон жоксуңбу? Эгер Жанатты баккуга тамашалап айттылар, ырдай ырчы салкат кылып алып. Жок. Ырчы болуш үчүнчү бул дагы кесип, бул дагы өтө бийик кесип. Жөн эле үнүң бар болуп анан эки оонду соза алсаң эле ырчы боло кетиш дагы туура эмес да. Бул дагы илим. Бул дагы илим, тональность, тембр, билбейм, нотага туура билиш, түрдүүлөр бар да. Бул жанр, экинчи жанр, үчүнчү жанр деп анан ал кесипти тандагандан кийин биринчиден кесипти сыйлаганың, экинчиден ошол жердеги сага чейин кандай улуу инсандар ошол кесипти аркылап кеткен, экинчиси анан негизгиси көрүүчүнү сыйлаганың бул болсун. Кайсыл кесипти тандасаң дагы медайым болосуңбу, мугалим болосуңбу, алып баруучусуңбу, ырчысыңбы, ошол кесипти ине жибине чейин изилдешиң керек да. Жөн эле ырдайын деп чыгып ырдып алгандардычы кечирип кой деп айтам да. Сен бир кесиптешибиз ыйык микрофон деди беле, ыйык сахна деди. Ыйык микрофон болчу. Бирок сахна ыйык да. Сахнаны сен экөөбүз ыйык дегенге сен менен сүйлөшүп атып көз жашымды дагы аз болдум окшойт. Ыйык дегенге мындай жолубуз бар да. Себеби бизди бакты, нам берди. Ошон үчүн ыйык дебесек дагы бийик, даңа залуу да. Аны сыйлаш керек. Ошону булгабай акырын эле кетчи деген келет кээдечи. Деп көрдүң беле айрым кесиптештериңе? Эми мен эксперт эмесмин да. Бирок көрүүчү катары дешибиз керек экен да. Мен бир алып баруучуну урушуп койгом. Не деп? Чанжырактайт да сахнага чыгып, өйдө төмөн барын айтып. Эми алып баруучу деген чыктың, жарыяладың, кетишиң керек да. Ошо концерт ошо алып баруучунун колу кандай болгон магачы? Анан. Ырчылардан көп, артисттерден көп улам сахнадачы. Бир ырчы чыгып атса, кошо чыгып деп ырдап жүрөт эмчи. Анан кийин сахнада туруп селфи жазып атат, сахнанын өзүнүн маданияты бар. Анан артына басып келип, жакшы көрөсүзбү, жаман көрөсүзбү сиз депчи. Бирок мага өтө жаккан жок деди. Мага өтө жаккан жок. Бул мен өзүмдү орусча айттым, я себя почувствовал оплеванным зрителем. Мага көрүүчү катары үстүмө түкүрүп салгандай болду деп. Сыйлап кой көрүүчүлөрдү. Мейли мен жаш көрүүчүмүн. Мына жерде аксакалдар отурат. Ушундай болгон учур. Сон бетке айткан сапатың жакшы. Ушундай бетке айтып жаман көрүнүп аласың да ананчы. Үйдө дагы эркин эмне мындай тамак жасаган жактан жакшыбы, кайсы оокат жасаган жакшы? Эчтеке жок. Уктайсыңбы? Чын. 1998-жылы 10 жашымда ата-энем мени интернатка жиберишкен, гимназияга. 98-жылдан 2005-жылга чейин 7 жаш бала үй оокатын жасаганы, үйрөнө турган мезгилде картошка отуруп. Болуп ушундайчы, балдарчы, айылдын балдарчы. Ошол оокатка жок калганбыз да. Сен интернаттасың да. Интернаттан эртең менен турасың, 6-да туруп, 7-ге барсаң, столовыйда завтрагың даяр. Ашпозчулар даярдап койду сага. Анан сабагың болот. Анан сабакта түшкү 12-ден 1-ге чейин обед. Аны да даярдап коюшту. Анан полник, анан кийин башка түшүндүм. Уборщицалар келип комнатаңды жыйнайт. Кадимки интернат. Баягы өзүңдүн полкаң менен эле керебетиң жыйнаганың болбосо, башка эч бир оокатка шыгыбыз жок калганда. Кийимдердин баарын чогултуп барып прачечныйга ыргытасың ушинтип. Анан кийин эле студент болуп келип калдым. Студент болуп анан университетин тапшырдым. Ал жактагы шарттар андан жакшы. Ооба. Болду, анан көрүп алдым мына. Бул кол бакш микрофон кармаган эле билбесе. Ыйык микрофонду. Ошону эле кармай турбайсыңбы? Жок, эми кармайм мен, бирок арда айтпай да коеюн. Сон. Дагы азыр ыктыярдуу элчи болуп атасың го эцке. Ал сага эмне берет, эмнеден улам элчи болуп калдың? Эмне берет деген сурооңузду тактасаңыз, материалдуу жактанбы же мына? Жок, жан дүйнө жактан. Бул мага адам деген вазыйпаны көтөрүп жүрүүгө
өзүмө жооп берет. Биринчиден мен өтө кубанычтамын, себеби Кыргызстанда ООН структурасында, Бириккен Улуттар уюмдарынын структурасында экили ыктыярчы бар экен. Алардын бири ЮНИСЕФ балдар фондунун ыктыярчысы Мээрим Төлөпберген. Анан экинчиси UNAIDS-тин бул Бириккен Улуттар уюмунун ВИЧ-СПИДке каршы күрөшүү бириккен программасы. Ошонун ыктыярчысы менмин. Кудайга шүгүр. Анан эми ушул ыктыярдуу элчи функциясында жүрүп, билесиздер, биздин 2008-жылы Ошто ноокатта болгон окуя тууралуу областтык ооруканада 1 жаш, 2 жаш, 3 жашка чейин 300дөн ашуун балдарыбызга дарыгердин шалакылыгынан улам ВИЧ инфекциясы жугузулган. Ал балдардын жартысы тилекке каршы жок. Себеби бул өтө оору, анан балдар ушу күнгө чейин жеткен жок. Калганы алардын жартысы бүгүнкү күнгө чейин ARV терапияда. ARV терапия деген өмүр бою дары ичип, өмүр бою дарыгердин көзөмөлүнүн алдында. Бул жалгыз гана физиологиялык жактан эмес, бул балдарга психологиялык жактан да өтө оор, себеби биз кандай мамлекетте жашайбыз, кандай коомдо жашайбыз, биздин стереотиптерибиз кандай экенин мен айтпасам да жакшы билесиз. Могул бала ВИЧ инфекциясына чалдыккан экен деген бала ачык жүрө албайт. Ал мектепте стигма, дискриминация, басмырлоого сөзсүз түрдө кабылат коомунда. Кээ бир учурлар болгон, үй бүлө ошол айылдан көчүп кеткенге араксыз болгон. Учурлар болгон, бир жердеги бассейндин директору баланы киргизбей койгон бассейнге, суудан жугат деп, бирок ал жукпайт. Жана башка нерселер. Бул өтө оор маселе өлкөбүздө. Анан мен албетте медик эмесмин. Мен бул ARV терапия жана башка боюнча жүргүзө албайм жумушту. Бирок ошол балдардын психологиялык калыптануусун, ошолордун коомго аралашуусун, ошолор менен иштөөсүн ыктыярчы катары бир сом албайм, Назира. Убактымды болушунча сарптаганга аракет кылам. Биздин өнөрпоздорубузду, биздин актерлорубузду, биздин тиктокерлерибизди колдон келишинче ошко алып барып, балдар менен жолуктуруп, сүйлөштүрүп, аларга мотивация берип, тренингтерди өтүп, аларга кино тасмаларды көрсөтүп, аларды Ысык көлгө алып келип, алар менен Бишкекке алып келип тренингтерди өтүп көнгө аракет кылабыз. Бул ушул менин негизги функциям. Анан экинчи функциям массалык маалымат каражаттары менен иштөө. Ошол биз стереотип кылып алганбызда ВИЧ 21-кылымдын чумасы, анан ВИЧ аябай мындай оор катары, коркунуч катары көрсөтүп алганбызда, бул стереотиптен да айрылышыбыз керек. Мен ошо эки багытта иштейм. Мындай ошондой ооруга чалдыккан адамдарды коомдо туура кабылдаш үчүн, коомдон бөлүп салбаш үчүн элдерге эмнелерди жайылтышыбыз керек? Эң биринчиси бул ВИЧ кадимки эле башка гепатит, сахарный диабет жана башка сыяктуу оору сыяктуу эле оору деп кабыл алышыбыз керек да мунчу. Эми ар бир адамдын өзүнүн илдети бар. Бирөөнүкү почечный недостаточность, бирөө гемодиализде жатат, бирөө дагы ар бирин бөлбөйбүз да. Бирөө психоневрологиялык оорулар менен ооруйт. Ал ВИЧти дагы ошол сыяктуу эле оору деп кабыл алышыбыз керек. А биз ВИЧ десе аны изгой кылып салып атпайлыкпы? Туура. Ооба. Ишенесизби, мен Кыргызстанда бир топ үй бүлөнү тааныйм. Апасы, атасы ВИЧке чалдыккан экөө тең. А бирок баласы ВИЧ эмес болуп туруп өлгөн. Бул кадимки, бул илим. Эгерде туура ARV терапияны алып, туура дарыгердин көрсөткүчтөрүн баарын сактап отурса, ден соолук үчүн бала төрөлөт. Бул бир эмес, ондоп биздин мамлекетте мындай учурларчы. Айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү азыр. Айыгып кетүү дегенибиз кандай, Назира? ВИЧти толугу менен кандан чыгарып салуу деген мүмкүн эмес азырынча. Бул дүйнөлүк илимий медицина. Бирок, мисалы үчүн, берлинский пациент деген бар. 90 жашка чейин жашаган ВИЧке чалдыккан абушка 90го чыгып өлдү. Туура дарыланып, туура тамактанып, баягы здоровый образ жизни дегенди сергек жашоону алып жүрсөң, буга караганда, мисалы үчүн ВИЧке караганда гепатит Б, С өтө коркунучтуу. Себеби бул гепатит Дга өтүп кетиши мүмкүн дагы, мындан ары цирроз печени. А цирроз печени өзүңүз билесиз, дароо өлүмгө алып келет. Мисалы үчүн.
же сахардын диабет, балдарыбыз инсулинсиз жүрө албайт. Бул да өтө коркунучтуу оорулар. Дүйнөлүк статистиканы алып карай турган болсок, бир жылда ВИЧке караганда кадимки грипп, ОРВИ менен ооруган адамдар көбүрөөк кайтышып калат. Бул дагы дүйнөлүк статистика. А бирок биз ВИЧти ушунчалык коркунучтуу оору катары кабыл алып алганбыз да. Анан сен 1-декабрь сайын биздин артыбыздан кууп жүрүп анализ тапшыртасың го, ВИЧке тапшыр сөзсүз. Ооба. Өткөндө 1-декабрда Эркин атай мени бир встречам болуп аткан, жолугушуу болуп аткан жака келип, Шилекейден алып, анын жыйынтыгын күткөн ушундай коркунучтуу экен. Бизди ушунча коркуткан экен бул оору менен. Мен тим эле титиреп атат. Таза экенин билсем деле мына корктум да. Коркосуң себеби сүрүүнөн мурунчу биз баарыбыз дарыканага барабыз, ооруканага барабыз, биз деген тишибизди дарылатабыз, мисалы үчүн. Түрдүү болушу мүмкүн. Же операция кылганда жанагы плазма куят, түрдүүлөр бар да, эми бул сөзсүз түрдө эле жыныстык жол менен өтөт деген кеп эмес да. ВИЧтин башка өтүү жолдору бар. ВИЧтин негизи 3 өтүү жолу бар. Биринчиси жыныстык жол, экинчиден кандан канга, үчүнчүдөн энеден балага. Ошон үчүн сактанганды Кудай сактайт. Ооба, ошон үчүн тест берип, анализ берип, тазаланып, карап. Бүгүн ала келсем болмок экен бир тест, Ушул жерде тапшырып Жүрүш керек экенин дагы эске салып коелу. Бул Эркиндин коомго жасап аткан эң чоң, эң сонун бир көмөгү, салымы десек болот. Ден соолугуңузду караган үчүн рахмат сага. Сизге рахмат. Кайра сиз деп атам. Саламат. Ыктыярдуу элчи болуп ушундай нерселерди жасап атканың үчүн. Бирок бүтөт. 23-жылы мандатым бүтөт. Кайра шайланууга мүмкүнчүлүк жокпу? 5 жылга шайланат дейм, анан билбейм, бирок өзүң көңүлүңдөн ыктыяр болуп бардың да? Ооба. 18-жылы башталган, 23-жылга чейин. Ар дайым эле адамдар өздөрү ушинтип аракет кылбайт да. Жок, өзүм көңүлүмөн кандай, мен алгачы деп барган жокмун албетте. Бул биздин тиги Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тарабынан келген сунуш. Ага чейин жөн эле ыктыярчы болуп иштеп жүрчүмүн ал жакта. Анан кийин сизди шайлайбыз дедик деп, анан мейли деп документтеримди жөнөтүштү. Анан Женевадан сертификат келди кадимкидей. Сертификат, ушундай тастап жөнөлө жүргүн дейсиңби? Сертификаты менен. Сертификатым бар. Сонун Эркин, бүгүн аябай сонун атайын келип, эч кимге интервью бербей атам дегениң менен келип, көкүрөгүңдү ачып, ушундай эң аярлуу, сакталуу нерселериңди сыртка чыгарганың үчүн, мага ишеним артканың үчүн аябай ыраазы болуп атам. Жана мен бул нерсени баалайм. Рахмат. Ар дайым эле адамга ачылып, жан дүйнөсүн чачышы кыйын. Жан дүйнөсү дайыма бекилип турат экен, адамдар сөздөн, көздөн сактап, мынтип оронуп жүрөт экенбиз, кулпуланып жүрөт экенбиз. Бирок ушу көрүүчүлөрүмө чейин чачылып бергениң абдан сонун. Рахмат сага. Сага рахмат, Назира. Чынында мен буну мындай текебирлик деп кабыл албаңыздар. Бул тескерисинче өзүм болгон сын деп кабыл алыңыздар. Интервью бербей жүрөм. Көп учурларда мен эмнем кызык депчи. Мен эмнем кызык деген. Интервью алам десем, менденби дедиң го? Бор десиң. Интервью алып, менден эмесиңби деп. Себеби эме, көп болгонуң элди дагы тажатып жибересиң, чын айтсамчы. Көрүүчүн да тажатып жибересиң. Ошон үчүн Инстаграмга дагы көп эме сүрөт чыгарбайм, публикация чыгарбайм. Бир сонун жери бар отурган. Твиттерде отурам. Твиттерде болушунча жаза берем, шакылдатып берем. Ошол болгону бир тереземди калтырып койгом. Рахмат, сага чоң рахмат. Сонун, кандай партия сурап эле, кыйындарды айтчы десе эле Эркин Рыскулбеков деп берем деп бардык жана. Сен мен үчүн абдан кыйын баласың, акылдуу баласың. Сен мен үчүн келечекке түркүк боло турчу, Кыргызстанды колдой турчу баласың. Менин көзүмдө сенин ордуң абдан бийик да. Ошон үчүн атайын бул нерсени дагы көрүүчүлөргө чыгарып, ушундай сонун бала бар деп чыгаргым келди абдан. Бала дегениңе рахмат эми. Киши бар. Киши эле болуп калды. Сен киши менен аяр болгуң келбейт. Кыз гана ойдон кала берет. Рахмат, ишиңе ийгилик. Рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн сиздерди алып баруучу Эркин Рыскулбековдун жан дүйнөсү менен тааныштырдым.
дагы кимдерди күткүңөр келет, дагы кимдерди көргүңөр келет, комментарийге пикирлериңиздерди калтырып койсоңуздар болот. Каналыбызга катталыңыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.